Саламатсыңарбы окуучулар? Аралыктан окутуу боюнча сабагыбызды баштайбыз. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе баарыбыз биргеликте жагымдуу маана ырынырдайлы. Салам айтып баарыбыз, салам да шупалалык. Дептер, ручка даярдап, сабакка көңүл буралык. Анда эмесе балдарым, сабакка кандай даярдык? Жагымдуу өрүн, баарыбыз биргеликте ырдадыкпы балдар? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта колдонуучу алтын эрежебизди дагы бир сыйра кайталап алалы. Сабакка көңүл бурабыз, мугалимдин сөзүн угабыз. Кол көтөрүп сүйлөйбүз, бирөөнүн сөзүн бөлбөйбүз. Мекен таануу сабагы 3-класс. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы горизонт, горизонт аралыктын тараптары деген тема боюнча сабак өтөбүз. Сабактын максаты горизонт түшүнүгүн биле аласыңар. Аң сезимиңерди өстүрүп, билимиңерди тереңдетесиңер. Акылыңарга акыл кошуп, тажрыйба жасоого умтуласыңар. 3 максатыбызды бүгүнкү темабыздан билип түшүнө аласыңар балдар. Адам жерден аз гана бөлүгүн көрөт. Бирок жер бетинен канчалык бийик көтөрүлсөң, мейкиндик ошончолук көбүрөөк көрүнөт. Бул көрүнгөн мейкиндик горизонт деп аталат. Асман менен жер тийишип турат деп эсептетилген сызык горизонт сызыгы деп аталат. Горизонт деген сөз грек тилинен которгондо чектөөчү дегенди билдирет. Жердин тургундары илгери эле айрым туруктуу багыттарды байкашкан. Алар горизонттун таптарын көрсөтүп турат. Күн чыккан тарап чыгыш, күн баткан тарап батыш, чак түш болгон тарап түштүк, алтын казык жылдызы тарап түндүк деп белгилеп айтышкан. Горизонттун негизги тараптарын билүү абдан маанилүү. Бирок адам көп учурда түштүк, түндүк же чыгышты карай гана жүрбөгөн учурлар да болот. Горизонттун арадагы тараптары бар экенин да билүү керек. Бул түндүк чыгыш, түштүк чыгыш, түштүк батыш, түндүк батыш. Сүрөттү кара. Сүрөттө алардын жайгашуусу жакшы көрсөтүлгөн. Түндүк менен чыгыштын ортосундагы багыт түндүк чыгыш деп аталат. Түштүк менен чыгыштын ортосундагы багыт түштүк чыгыш. Түндүк батыштын каршысында түштүк чыгыш, түштүк батыштын каршысында түндүк чыгыш жайгашкан. Чыгыш деген аталыштарга ээ болгон дүйнөнүн тараптары көп учурда горизонттун тараптары деп аталат жана кыскача төмөнкүдөй белгиленет. Түндүк түн, түштүк түш, батыш Б, чыгыш Ч. Компаста түндүк С, түштүк Ё, чыгыш В, батыш З. Эстеп калгыла балдар. Горизонттун негизги тараптары бул түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Күн дайыма чыгыштан чыгып, батышка батат. Алтын казык дайым түндүктө болот. Чак түштө, күн түштүктө болот. Күн тийип турганда горизонттун тараптарын саат боюнча аныктаса болот. Ал үчүн саатты жебесин күндү көрсөткүдөй буруу керек. Ал учурда түштүк тарап саат жебеси менен 12 санын ортосунда же саат жебеси менен 1 цифрасынын ортосунда болот. Эстеп калгыла. Түндүк чыгыш, түштүк батыш жана түндүк батыш бул горизонттун арадагы тараптары. Горизонттун так тараптарын компас менен аныктоого болот. Компастты планшетке туурасынан койгула. Анын жебесин бошотуп, кыймылдабай калганга чейин күткүлө. Компасты кара жебесинин учу С түндүк тамгасы менен дал келгидей абайлап бургула. Балдар, демесе жыйынтыктоо суроолоруна дагы кезекти берели. Мен силерге азыр суроо берем, ойлонуп жооп бергиле. Биринчи, күн чыкканда, батканда, түштө кайсыл тарапта болот? Алтын казык горизонттун кайсыл тарабын көрсөтөт? Горизонттун жана горизонт сызыгынын айырмасы эмнеде? Горизонттун тараптары бири-бирине карата кандай жайгашкан? Туура жооп бердиңер деп ойлойм балдар. Азаматсыңар. Ар дайым сабакка жакшы даярданып жүргүлө. Саламатта калгыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.